Жарым саат деле. Саламатсызбы Нургүл эже? Баарыңыздар бүтүңүздөрбү? Саламатсызбы Нургүл эже? Саламатсызбы агай? Кандайсыздар? Денсаулыгыңыз жакшыбы агай? Жакшы. Мына эми ошол Келдим. изилдөө долбоору мынакей корутундуланган булактардын тизмесинен электрондук булактардын шилтемесин эң акырына жазып коесуздар. Мына изилдөө долбоору демек методун аныктап алабыз. Анан ошол методдун кайсы түрүн изилдейсиздер? Байкоо жүргүзөсүзбү, сурамжылообу, интервьюбу, экспериментпи, өлчөөбү, салыштыруубу? Мына ушул изилдөөнүн методуна жараша анан анализ жүргүзүп, изилдөө жүргүзөсүздөр. Сөзсүз түрдө биз корутунду чыгарышыбыз керек. Мындай структуралардан баштайбыз да. Тема, анын максаты, милдеттери, эмне үчүн актуалдуу болуп атат, алдын ала божомол эмне болуп атат, божомол кандай. Анан ошол божомолго жараша изилдөө жүргүзүүнүн методу менен изилдейсиздер, жыйынтык чыгарасыздар, корутундулайсыздар, анан колдонулган адабияттардын тизмесин түзөбүз. Мына ушул структура менен биз изилдөө долбоорун жүргүзүшүбүз керек. Бул материалды сиздерге жиберем. Муну мугалимдер менен чогуу биргеликте колдонуп иштеңиздер. Эми азыр класстан тышкаркы иш-чаралар боюнча материалдар менен таанышалык. Жок, ата-энелер чогулушу. Азыр ата-энелер чогулушунун структурасында жаңылашты. Мынакей 1, 2, 3, 4 ата-энелер чогулушунун темасы. Муну да сиздерге жибергенбиз уже. Бүтүлүүчү натыйжалар, чогулуштун жүрүшү, талкуу суроолорго жооп, кандай тема бул ата-энелер чогулушунда электрондук китептерден алынган чыгармалар берилип атат. Наргиза Карасартованын Тоос Хью аттуу аңгемеси болуп атат. Бул аңгемени окууда кайсы ыкманы колдонуп атат? Кайсы биз адабий окуудагы стратегиялар колдонот мындай, суроолорду берүү, тыным менен окуу, жана башка. Мына ошондон кийин анан кийинки чогулуштун темалары да берилген. Жолугушуунун мурунку жолугушу боюнча бир аз анализ жүргүзүп алып, сурамжылоо жүргүзүп алып, анан темага киришүү. Темада кандай практикалык иштер аткарылышы керек, кайсы темалар кандай тартипте жүргүзүлүшү керек, практикалык иштердин аткарылышы, финансы боюнча суроо экен. Мынакей үй бүлөлүк бюджет боюнча тапшырма берип атат. Биз математикада ушул темалардын түрдүү варианттары менен анализдеп, жыйынтык чыгарууга окуучуларды үйрөтүп атабыз. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, PISA 2025 иштери максатка коюлуп иштер башталды. Ошондо биз бүгүнкү күндөгү стандартта финансылык сабаттуулук көндүмүн өнүктүрүү киргизилди. Көптөгөн чет өлкөлөрдө финансылык сабаттуулук боюнча сабактар киргизилген, бизге да киргизилип атат. Мына ошон үчүн финансылык сабаттуулукка карата колдоно турган мына ушул ата-энелер чогулушунун сценарийи бар. Көрдүңүздөрбү? Үй бүлөлүк бюджетти кандай колдонушубуз керек. Деги эле биздин окуу кереметтин материалдардын бардыгы программасы дал ушул PISAга даярдык болчу. Балдардын логикасын өнүктүрүүгө багытталган тапшырмалар. Бул ата-энелер чогулушун көрүп алыңыздар. Эми класстан тышкаркы иш-чаралар боюнча маалымат менен бөлүшөйүн. Класстан тышкаркы иш-чара.
Негиз жолугушуу. Класстан тышкаркы иш-чаранын дагы материалдарын сиздерге жөнөттүк. Сиздер алдыңыздар, Экран чыгып атабы сиздерге? Мынакей класстан тышкаркы иш-чаралар боюнча маалымат берелик. Көрүнүп атабы ага эжелер? Көрүнүп атат. Көрүнгөн жерде жок. Темасы эле көрүнгөн Азыр Жок бул. кайра жиберем, мен өчүрдүм. Азыр кайра ачам. Эми көрүндү, Көрүндү. көрүнө баштады. Класстан тышкаркы иш-чаралар булар балдардын, окуучулардын функционалдык сабаттуулугун жакшыртуу максатындагы иш-чаралар. Бул класстан тышкаркы иш-чаралардын мазмунунда көптөгөн иш-чаралар кыскартылды, ашыкча иш-чаралар, конкреттүү иш-чаралар калды. Мына карасаңыздар, китеп куржуну бар. Китеп куржуну өткөргөндү абдан жакшы билебиз. Математика боюнча чемпионаттар бар. Изилдөө долбоору бар. Мынакей. Андан кийин үй бүлөлүк окуу клуб бар. Андан кийин жанагы окуу жана эсеп лагери, жайкы лагерь. Эми ушул иш-чараларды өткөрүүнүн тиркемелери бар. Тиркемелерде кандай колдонобуз нускамалар бар, сценарийлер берилген. Ушул жерден эми изилдөө долбооруна көңүл бөлсөңүздөр, ушул жерде изилдөө долбоорунан максаты, даярдык көрүү кандай болуш керек, нускама бар. Мынакей даярдык. Команда түзүү, андан кийин темасын, максатын койдук. Мына изилдөө долбоорунун негизги этаптары. Темасын коюу, максатын коюу, милдеттерди аныктайбыз, гипотезаларды түзөбүз, чыгарабыз, изилдөө ыкмасын тандап алабыз, материалдарды чогултабыз, алынган маалыматтарды жалпылайбыз, долбоорду даярдайбыз, отчет, макет, презентация, слайд, буклет, китеп түрүндө, анан долбоорду коргоо. Мына пландоодо эмнелер болуш керек? Изилдөөнүн актуалдуу темасы, структурасы болуш керек. Тема милдеттүү түрдө актуалдуу болуш керек, жаңы болуш керек, кызыктуу болуш керек. Ага карата гипотезалар болуш керек, божомолдор. Эмне үчүн актуалдуу жана коомчулукка кандай таасир берип атат, окуучулар арасында кандай кызыкчылыкты алып келет, кандай кызыгуусун алып чыгат, балдардын эмнесин, кандай жактарын өнүктүрөт. Изилдөө ыкмалары менен, анан тандап алган ыкма менен изилдөө долбоорун жүргүзөбүз. Маалыматтарды талдап чыгып, анан натыйжасын көрсөтөбүз. Титулдук барак болуш керек, кириш бөлүгү, негизги бөлүгү болуш керек, анан эң акырында корутунду. Биз реферат жазганда дагы илимий иш жүргүзгөндө ушул тартипте жүргүзөбүз да. Киришүү, анан алардын максаты, милдети, негизги бөлүк, анан жыйынтыктоо, анан корутунду колдонулган адабияттар деп. Мына биз азыртадан эле кенже курактагы балдарыбызды изилдөө иштерине даярдап атабыз. Анткени бул татаал болуп калбасын деген ой болбош керек. Анткени бүгүнкү күндагы муундун аң сезими, ой жүгүртүүсү мына ушул изилдегенге даяр жаратман балдар. Ошон үчүн Блумдун таксономиясындагы пирамиданын эң башкы бөлүгүндө жаратмандык деген турат. Ошол азыркы күндө креативдүүлүк көндүмдү өнүктүрүүгө басым жасалып атат. Ошон үчүн биздин долбоор аркылуу балдардын креативдүүлүгүн, жаратмандыгын өнүктүрүүчү иш-чараны уюштуруп жатабыз. Бул абдан кызыктуу иш-чара, ошондуктан муну колго алып, жогорку деңгээлде уюштурушубуз керек. Биздин балдарыбыз изилдөөгө, жаратмандыкты, ачылыштарды жаратканга муктаж жана абдан кызыктар. Булар даяр биздин балдар. Ошон үчүн балдардын жаратмандыгын өнүктүрөлүк. Сиздер менен биргеликте зор, кызыктуу иштерди жасайлык. Мына бул ушул изилдөө долбоору боюнча нускама. Муну мугалимдер менен биргеликте чогуу таанышып, жакшы иштерди сиздер менен бирге алып барабыз. Силерге бере турган ушул маалыматтарыбыз ушул, ата-энелер чогулушу, изилдөө долбоору тууралуу нускама, анан класстан тышкаркы иш-чаралар тууралуу нускамалар чыкты.
бардыгын Темирбек Сулайманович сиздерге почтаңыздарга жиберген. Мугалимдер менен бөлүшүп иштерди уюштурмусуздар. Заналдык семинарлардагы пландалып уюштурулат. Ошо заналдык семинарлардагы бул иш-чараларды көрсөтүшүбүз керек. Рахмат көңүл бөлгөнүңүздөргө. Суроолор барбы? Мен кошумчалап коеюнчу Нургүл. Ат жабдыктары тууралуу изилдөө долбоор болбоду Бишкек командасында. Бала деген мындай эметтир, гипотеза коюптур. Ат жабдыктарын баардык эле окуучулар билет, балдар. Ат жабдыктарына эмнелер кирет, кандай эмнелер менен ат жабдыктар эмнелер кирет, ушунун баардыгын окуучулар билет деп ойлоптур да. Анан гипотеза көчүрүптүр да, гипотезада. Анан бирок сурандыруу аныкташ үчүн ал сурандыруу жүргүзгөндө көпчүлүк балдар 70-80% балдар ат жабдыктарын ачалыштарын билбейт экен. Значит, бул кызматтан анан ошонун натыйжасында ал изилдөө долбоорун ишке ашырды. Гипотеза өзүнүн значит деген балдарды билбейт экенин такалып, ошонун негизинде ал ат жабдыктарын баардыгын атап маалымат берип презентация кылсак, абдан долбоор болду. Ошол долбоор жеңүүчү болду. Гипотезасын аныктап берди да. Агай гипотеза эми ошо баланын божомолу болуп атат да, ал мен ат жабдыктарын бала божомолу болуп атат да, баары билеткени, бирок билбейт да балдар. Ошо божомолору көмөс болду деп көрдүңүзбү? Ошон үчүн ошону аныктап берди. Бул керек тема айтып балдарга. Мисалы үчүн Кызыл районунда бул боз үйдүн кызыл үйдүн атканда ал жөнүндө даяр фактыларга келтирип эле презентацияга алып койдум да, өзү мындай депчи. Но ал баардык маалыматтан аласаң кызыктуу болгон жок. Себеби бул ошол эле долбоорун башка өлкөлөрдүн мурунку турак жайларын салыштырып, анан алчысы кыргыз болмок, мисалы үчүн түтүндүктөгү жашоочулардын алачыктарын, инженерлерди алар эмне жасалат экен, ошолорду салыштырып анализ этип, анан жыйынтык чыгарса, абдан кызыктуу долбоор болмок. Ой, Жыйынбай силмеди. Мамут кетти. Ооба, бизде эмне болчу? Калпак эме кылышты. Анда жакшы өзгөрүүлөр бар. Биз өзүбүздө жакшы толук маалымат алып алдык да. Так Нургүл эже айткандай, эме менен долбоор менен изилдөө долбоорунун экөөнүн айырмасын билчү эмеспиз да. Мисалы, билбейли изилдөө долбоор. Баардык силерге маалыматты чыгарып койгон кызык болуп атпайбы? Долбоорсуз эле болуп калат. Ал эми изилдөө долбоорун изилдеш керек бала. Суроолор жок болсо жыйынтыктайлыбы? Барбы суроолор? Эми ушу долбоорлорду чагай райондо өзүбүздө түшүндүрүп, өзүбүздө пока өтөрсө болот. Ооба. Анан качан областта немеде изилдөө долбоору боюнча калса, ошого даяр өзүбүздөгү мыкты белгенди тандап жөнөтүп койсок болот экен, э? Ооба. Анан темаларды тактаганда, лимонду эле тандап койду. Лимондун маалымат бизге кереги жок, ошон үчүн кызыктуу темаларды. Мисалы үчүн анан лимонду кайсыларына болсо изилдөө долбоорлору баалуу эле. Агай,
Бизде жана жүндү пияздын кабыгына боёбоду беле, ошол биздики эмнеси окшошпой калды, эмнеси өзгөртүш керек болчу. Кандай жасалат, ошондой эле көрсөтүлдү. Башка шекерде эч кандай ие болгон жок, ошон үчүн албай калды. Гипотеза болгон жок, эч кандай гипотеза болжомол болгон жок. Мисалы үчүн жөндөрдү салыштырып, мисалы үчүн башкача өнүгүп мындай кылсак болобу деген бир ойлорду чыгарыш керек деген темадан. Кадимки боек менен анан пиязга боелгон боектун жүндүн айырмасын, ошо тапса. Мындай чыккан боектор менен табигый боектордун айырмасын издеп чыкканда айырмасын болмокта. Ал мисалы үчүн канча жыл турат боектор, ал эми канча жылга чейин сакталат, ошол боюнча гипотеза түзүп, анан теманы койсоңор, ошол сурамжылоо жүргүзүш керек. Ушул маалыматты билиши. Сурамжылоо сөз болуш керек. Нургүл айтып атпайбы, сурамжылоо жүргүзүлөт. Өзүнүн оюн божомолун. Анан билесиңер, мактаптуу мектептерден дагы аласыңар. 6 класска чейин, 3-2 күнү. Бирден 6 класска чейин. Баары түшүнүктүү болду силерге. Азырынча түшүнүктүү болду, анан сурообуз болсо байланышабыз дагы. Баштан баштап теманын үстүндө мектептерге айтып бердилер. Биздин темасын ага бекитилет. Ошол боюнча өздөрүнүн зачёттор болуп, баланча мектеп, баланча окуучу мондай теманын иштеп жатат деген. Анан бүгүнкү өткөн материалдарды WhatsApp'та салып Ооба. Бул записти жиберебиз азыр. Записти дагы, ана материалды да жиберебиз. Өргүл элесина тиги жанагы изилдөө долбоору боюнча неме боюнча презентацияңыз кетпеди башында, ошо. Ооба, презентацияны да жиберем. Анткени биз мугалимдерге кичине өзүбүз семинарда ошолор менен тааныштырып койгонубуздат. Ар бир район, туура айтасың, ар бир райондо мектептер менен иштеп чыксаңар, райондо иштеген тренерлер, бактуу жары. Райондо иштеген тренерлер. Мына ушул изилдөө долбоорун өнүктүрүп алсак, урматтуу ага эжелер, биргеликте зор иш аткарган болобуз да. Анткени бул мамлекеттик деңгээлде билим берүү министрлигинин деңгээлиндеги талап. Жаңы стандартка өзгөртүүлөр киргизилди. Мына ошондо балдардын креативдүүлүгүн өнүктүрүү, өндүмүн өнүктүрүү деген киргизилип атат. Мына ошол, мына пизага даярдык деп да окуп баштайсыңар, ошондо креативдүүлүгүн өнүктүрүү деп атат. Бул биздин креативдүүлүк, балдардын жаратмандыгын өнүктүрүү дал ушул биздин изилдөө долбоору иш-чараларыбыз аркылуу өнүктүрөбүз. Интернеттен алып эле жөн эле кое берип кандай талаптар болот. Интернеттен маалыматтарды бир аз интернеттен алып эле берген болбойт, анын үчүн изилдөө жүргүзүш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Все, освободился. Суроо болсо жыйынтыктайды. Так, а это удобрение я забыл. Сколько на 10 литров воды? Анда саламатта болуңуздар, урматтуу биздин сүйүктүү тренерлерибиз. Көңүл бөлүп биздин маалымат утканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.
жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.